Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн биз силер менен призманын көлөмүн өтөбүз. Демек, тик бурчтуу параллелепипедтин көлөмү V барабар A көбөйтүлгөн B көбөйтүлгөн S. Мында A, B, S анын 3 өлчөмү. V барабар S көбөйтүлгөн H түрүндө жазууга да мүмкүн. Мында S барабар A көбөйтүлгөн B. Параллелепипедтин негизинин аянты H бийиктиги параллелепипед призманын бир түрү экендигин белгилүү. Тик призманын көлөмү анын негизинин аянтын бийиктигине көбөйткөнгө барабар. Мисал иштөө 232 бет. Номер 1 мисал. Кубтун кыры 4 см көлөмүн тапкыла дейт. Демек, кубту көрүп турабыз. Куб дегенден бул бардык тарабы барабар болгон фигураны айтабыз. Демек, бийиктик деп бул жерин айтабыз. Бийиктиги да 4, негиздерин кырлары да 4 барабар экен, 4 сантиметрге. Демек, чыгарууда көлөм V барабар S көбөйтүлгөн H, кубтун бардык кыры бирдей болот. S барабар аянт эки негизин бири-бирине көбөйтөбүз узун туурасын. Демек, V барабар 4 көбөйтүлгөн H бийиктик. H да 4 барабар. Демек, көлөм V барабар 4 көбөйтүлгөн 4 же болбосо V барабар 64 сантиметр куб. Демек, кийинки мисал номер 3. Тик призманын негизи тик бурчтуу 3 бурчтук. Бийиктиги 9 дециметр. Эгерде тик бурчтуу 3 бурчтуктун катеттери 6 дециметр жана 8 дециметр болсо, призманын көлөмүн тапкыла. Призманын көлөмү V барабар S көбөйтүлгөн H. S тик бурчтуу 3 бурчтуктун демек негизинин аянтын бийиктикке көбөйткөнгө барабар. Тик бурчтуу 3 бурчтуктун аянты S барабар 2ден 1 көбөйтүлгөн AB. Чыгаруу. Демек, биз негизин аянтын таба турган болсок, 8ди 6га көбөйтүп 2ге бөлөбүз. 8 жерде 6 48. Демек, 48 2ге бөлсөк 24. V бизге бийиктиги берилген. Бийиктиги H ал 9 дециметрге барабар. V 24 көбөйтүлгөн 9 барабар. V барабар 216 дециметр куб. Демек, өз алдынча иштөөнү көрөбүз. Биринчи мисал. Тик призманын негизи тик бурчтуу 3 бурчтук. Бийиктиги 6 см. Эгерде тик бурчтуу 3 бурчтуктун катеттери 2 см жана 4 см болсо, призманын көлөмүн тапкыла дейт. Биз жогоруда иштеп өткөн мисалдай кылып чыгарабыз. Формулаларды жазып койдум. Кийинки мисалды көрөбүз. Б. Тик призманын негизи тик бурчтуу 4 бурчтук дейт. Бийиктиги 12 см, негизинин узуну 9 см, туурасы 7 см болсо, призманын көлөмүн тапкыла дейт. Ал призма мына жерде турат, көрүп турасыңар. Демек, негизинин узуну туурасы 7 см, туурасы 9 см узуну, бийиктиги 12 см болсо, призманын көлөмүн эсептейбиз. Ал үчүн биз төмөндөгү формуланы колдонобуз. V барабар S көбөйтүлгөн H. S аянт бул A көбөйтүлгөн B. Же болбосо негизинин узунун туурасына көбөйтүп коебуз. Кийинки мисал. Тик призманын негизи тик бурчтуу 4 бурчтук дейт. Жогорудагыдай эле. Бийиктиги 14 см, негизинин узуну 12 см, туурасы 9 см болсо, призманын көлөмүн тапкыла дейт. Урматтуу окуучулар, демек, буну да биз жогорудагы мисал чыгаргандай чыгарабыз. Формула дал ошол формуланы колдонобуз. Демек, көрсөтө турганбыз, туурасы 9 см. Биздин каналга катталууну унутпаңыз. Ал үчүн сиз төмөндөгү баскычтарды басып коюңуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.